Ардактуу мекендештер, урматтуу коноктор, биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Азыркы Кыргызстандын башаты болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси баарыбызга кут болсун. Кара Кыргыз автономдуу облусунун негизделинишинин 100 жылдыгы бул азыркы Кыргызстандын 100 жылдыгы. Эгемен Кыргызстаныбыз түбөлүк жашасын. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн Кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн Кыргыз каганаты, 9-чу, 10-чу кылымдардагы Кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки Адыгине, Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек Таткасундуу журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19-чу кылымдын аягы, 20-чы кылымдын башындагы агартуу, илим билим аркылуу жаңыланууга багыт алган Кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Бул жерден баса белгилеп айта кетчү нерсе, ата бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук иденттүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып, өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүддөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунистик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй, жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн, ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркинтоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркинтоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Ошону менен тынымсыз аракеттер жүрүп, калк жашаган конуштарды бириктирүү, өнөр жай, айыл чарба өндүрүшүн ташууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында
автономдуу облустун борбору Пишпек шаарына кыргыз темир жолу курулган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура 1 жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып олтурган. Кымбаттуу кыргызстандыктар, ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы Кыргыз АССР, 1936 жылы Кыргыз СССР түзүлгөн. Ардактуу агайын туугандар, Совет доору урагандан кийин көз карандысыз демократиялуу өлкө болуп кайра түзүлгөндөн тарта Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулукка эгемен өлкө катары таанылдык. Ошентип, Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшү бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын пайдубалы болуп калды. Мына ошондуктан Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнө катышкан аталарыбыздын аттары ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө турушу керек. Ушундан улам тарых адилеттүүлүгүн орнотуу максатында азыркы кыргыз мамлекетин түптөгөн аталар жөнүндө жарлык чыгардым. Биз мындай кадамыбыз аркылуу максаты бийик мамлекеттер менен атаандаш болууга умтулган ата бабаларыбызга таазим кылуу милдетибизди аткарып жатабыз. Мындан ары дагы уланта беребиз. Биз ички же тышкы саясатыбызда кандай гана кыйынчылыктар же оор жагдайлар жаралбасын, биринчи кезекте керт башыбызды эмес, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын жогору коюп, чечим кабыл алып келе жатабыз жана мындай чечимдерди уланта беребиз. Азыркы тапта өлкөбүздүн социалдык экономикалык өсүү темпи барган сайын күч алууда. Улуттук экономика акыркы 3 жылда ишенимдүү түрдө 7%га өстү. Жаңы аэропорттор курулуп, модернизацияланып, ички жүк ташууну камсыз кылуу үчүн авиалайнерлер сатылып алынууда, инвестициялык фонддор түзүлүүдө, пенсия жана социалдык төлөмдөрдүн көлөмү көбөйүүдө. Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бери дегенде 100 өнөр жай жана 100 социалдык объекти куруу максатын коюп, четинен ачылышын жасап жатабыз. Жаңы ишкана заводдор пайдаланууга берилүүдө. Мынакей кече сиздер менен чогуу бир топ өнөр жай ишканалардын, чакан кестердин жана мектептер менен бала бакчалардын ачылышына күбө болдук. Мындан сырткары Камбар-Ата бир кеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инвестициялык долбоорлордун биринчи этаптары жыйынтыкталып жатат. Азыр өлкөбүз тез өнүгүү жолуна түшүп, улуттук экономикада бир топ бурулуштар болуп, элдин бийликке ишеними артты. Эл аралык олимпиадаларда билимге дегдеген жаштарыбыз, креативдүү атуулдарыбыз, спортчуларыбыз дүйнөлүк бийиктиктерди багындырып жатышат. Бир нече жыл мурун мындай ийгиликтер биздин кыялыбызда гана жашап келген эле. Жайында жергебизге келген аброю жогору Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза Кыргызстандын экономикасын арыш артып баратканын тулпарга бекеринен салыштырбаса керек. Биз ушундай темпти сактасак, Кыргызстан жакынкы келечекте дүйнөдөгү ийгиликтүү өлкөлөрдүн катарына кирет деген бекем ишеничибиз бар.